Салам достор, кезекте кайрадан космос кыргыздын сурам жолосу. Бүгүн дагы бир сонун теманын алкагында шаар тургундарынан сурам жолоо жүргүзөбүз. Тагыраагы бүгүнкү темабыз мындай: сакал коюу модага айлангандай. Ал эми бүгүнкү күндө биздин жашоочуларыбыз, деги эле кыздар сакал койгон мырзаларга көз карашы кандай? Негизи айымдарга сакал койгон мырзалар жагабы же сакалсыз жүргөн мырзаларды көбүрөөк чактырабы? Бул тууралуу биз айымдардан, деги эле бардык шаар тургундарынын өздөрүнүн оюн угуп көрөбүз. Ал эми сиз дагы жөн турбастан өзүңүздүн оюңузду, пикириңизди адаттагыдай комментарий бөлүмүнө калтырууну унутпаңыз. Анда биз баштадык. Саламатсызбы? Сурообузга жооп берип коесузбу? Сакал койгон мырзалар жагабы же сакал койбогонбу? Албетте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөт болгондон кийин сакалды өзүнүн ирети менен, адептүүлүк менен койгон мырзалар жагат. Бүгүнкү күндө жаштардын сакал койгонуна көз карашыңыз кандай? Илгери мындай дейт эле го, атасы бар адам, бала, жигит эч качан сакал койбойт деп. Мен каршымын. Оюңузду айтсаңыз, сакал коюш керекпи? Сакал койгон болбойт го. Азыркы жаштарга. Ооба. Балдарыңыз бар да, балдарыңызга эмне деп айтасыз? Бул боюнча. Эми жаштай эле болуш керек да. Жашына жетип калганда анан койсо болот. Мен каршы элемин. Айымдарга сакал койгон мырзалар жагабы же сакалсызбы? Чоңуз, саламатсызбы? Сакал койгон мырзалар жагабы же сакалсызбы? Сакалсыз. Эмнеге? Жөн эле. Улутуңуз кыргызбы? Ооба. Рахмат, аябай. Мен сизди орус окшойт депмин. Орустарга окшош экенсиз, Сакалсыз. Кандай дедиңиз? Сакал койгон мырзалар жагабы же сакалы жок? Сакалсыз. Кээ бири дин жагынан карап койсо, кээ бири мындай сулуулукка же мындай витке эле коюп алышат го ошол. Ошондой деп ойлойм. Сакал койгон мырзалар жагабы же сакалы жокпу? Сакал жок. Эмнеге? Негедир алар жаш көрүнөт. Бүгүнкү жаштардын сакал коюусуна кандай көз караштасыз? Мен аларга каршы эмесмин, бирок сакал жок жүргөндөр көбүнчө жагат. Ооба, азыркы жаштар ошо же эмнеге байланыштуу билбейм, баардыгы сакал коюп алышкан. Илгери ошо 60-тан, 70-тен ашкандар гана сакал койчу эле. Анан азыркылар ошо илгери атасынан уруксат алып сакал койчу экен. Азыр атасынан уруксат албай эле сакал коюп алышкан. Сиздин балдарыңыз сакал коем десе каршы болот экенсиз да? Мен балдарым сакал коем десе, мен астынан суратып анан койдурам. Өзү мусулманчылыкта ошондой экен. Ата жооп берсе сакал коюш керек экен, болбосо койбош керек экен. Сакал койгондон кийин ону дагы сылап тарап коюп, өзүнүн немеси бар экен, режими, ошо боюнча тарап карап коюш керек. Сурам жолоо эле, сакал койгон мырзалар жагабы же сакалы жокпу? Айырмасы деле жок го дейм. Ал нерсеге көңүл бурбайсызбы? Негизинен кандай балдар жагат? Сакал койгон мырзалар жагабы же сакалы жокпу? Ооба, экөө тең. Это Кайсыл бирин тандайсыз? сакал койбогон. Эмнеге? Ар кимдин өзүнүн вкусу болот го, эми мага ошондой жагат да. Бирок экөө тең деле жагат, бирок больше сакал койбогон жагат. Без этого. Азыр мода катары коюшкан жокпу? Бар. Мода катары деле коюп атышат көбү. Анан көбү как дин жака жакыныраагы специально атайын коюшат. Ошо. Сакалчан мырзалар жагабы же сакалы жокпу? Бул жак камера. Сакал жок. Эмнеге? Билбейм. Сакалы бар мырзалар жагабы, сакалы жокпу? Жагат. Эмне кандай? Сакалы барбы же сакалы жокпу? Жок, сакал жок жагат. Эмнеге? Мындай приятный көрүнөт да, мындай. Ушундай. Билбейм, мага ушундай жагат. Азыркы учурда жаштардын сакал койгонуна пикириңиз кандай? Ол эми мындай да, илгертен бери айтып келет. Атасы, энеси карган кишилер болсо койгонго болбойт. Бул өзүнүн ар кайсы нерсе өзүнүн возрастына карап коюш керек да. Анан эми азыркылар бат деп эле сакалдарды койсо, ого мен каршымын да, аны коюштун кереги жок да. Ар кайсы убак саатында, мисалы, ак сакал дегенде сакалы болот, туурабы? А жаштарды кандай ак сакал дейсиң? Атасынан зор болуп, ол коюп алса болбойт да. Туурабы? Ошо кандай дейсиң? Мен Сиз канча жашыңыздан баштап сакал кое баштадыңыз? Мен 60 жаштан койдум. Азыр же 70-ге жетип калдым.
60 жаштан нар жаga койсо уже аксакалды төргөтүң аксакал деген шонун эсебинен болот да. Бул азыркы жаштардын койгонуга мен каршымын да. Койбош керек да. Илгери бизде урусча да атаң барбы дейт, барысы сакал койбу. Атаң өлгөндөн кийин кой дейт. Анан атасынан мурун сакал коюп өтүп алса ол болбойт да. Ол туура келбейт да. Кыргыздын неместе жок да ол. Мисалы үчүн сакалды коюп алып атасынын ар жакта отурса сакал жок, ол анан жогору отуруп алса ол туура келбейт. Ошого сакал койгонго мен азыркы жаштарга каршымын да. Ар кайсынын өзүнүн убагы, сааты, ар кайсы нерсенин туурусу болот да. Ошого каратып коюш керек да. Кандай дейсиң ошого? Мен ошондой деп ойлойм да. Менин немемде. Мнениям. Чоң рахмат, урматтуу аксакал, бар болуңуз. Болуп турмайлы. Болмаспы? Суроо жооп берип коесузбу? Сакалы бар мырзалар жагабы же сакалы жокпу? Сакал бар. Болмаспы? Сакалы бар мырзалар жагабы же сакалы жокпу? Сакал бар мырзалар. Эмнеге? Анткени ал сакал сүннөт болгон үчүн анан билбейм. Сакалы барлар жагат. Экөө бирдей эле негизи. Сакал жок эле. Сакал жок. Эмнеге? Билбейм. Эми жарашкандарга жарашат, сакал барлар делечи. Кээ биркилер брутально көрүнөт, анан бир аздар бар. Мындай жарашпаса деле коюп алышат го, ошондойлор жакпайт. Если өзүнө жарашып турса, жагат. Азыр жараштырып мода катары койгондор деле тура элеби анда? Билбейм. Мода кылып койгондор, конечно, туура эмес. Эми диний көз карашты менен койгондор бар. Эми аларга туура эле көз караштабыз. Сакал жоктор эле жакшы го дейм. Эмнеге? Билбейм, ошолор жакшыдай эле көрүнөт. Демек, сиздин тандооңуз сакалы жок, Себебин айта албайсызбы? Кененирээк түшүндүрүп бербейсизби? Билбейм, эми сакалы барлар көбүнчө баягы динге жакындар сакал коюшат го. Эми сакал койбогондору деле болушу мүмкүн алардын арасында. Намаз окуу. Мен көбүнчө ошолорду ошентип ойлойм да. Сакалы бар мырзалар жагабы, сакалы жокпу? Айырмасы жок. Адам өзүнө дагы. Негизи кайсы көбүрөөк жагат? Жок. Жок. Сакалы жок, Эмнеге? Билбейм. Оюңузду айтсаңыз? Билбейм, мен өзүм идеализм деле жок. Сакалы бар, сакалы жок. Муну өзү негизи сүннөт деп коюшат го, сакалы бар депчи. Бирок, если честно, жок, мага жакпайт. Азыркы жаштардын сакал койгонуна кандай карайсыз? Мисалы илгери 60тан өткөндө сакал коюшчу экен да. Азыркы жаш балдардын сакал койгону тура элеби? Окуучу мезгилден баштап эле коюшат, эми билбейм, бул шариятка туура келет деп айтышат. Анан сүннөт деген үчүн туура эле деп ойлойм. Бирок мага жакпайт. Рахмат. Мына достор, калк айтса калп айтпайт дейт. Биздин замандаштарыбыз, шаар тургундары ушундай жооп берди. Ал эми сиз дагы четте турбай өзүңүздүн оюңузду комментарий бөлүмүнө калтырып, пикириңизди жөнөтсөңүздөр болот. Кийинки сурамжылоодо кайсыл темада элден сурамжылоо кылсак болот? Өзүңүздүн темаңызды дагы комментарийге жазып коюңуз. Жана биздин каналга катталганды унутпаңыздар. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө аман туруңуздар.